Мен ар бир $100 толукталган сайын аябай сүйүнөм да. $100 даже жетип жетпей туруп балам которуп койбойт болду деп сүйүнөм. Ушундай бир үй бүлөнү кубантканды аябай жакшы көрөм. Ушундай жүрөгүм менен ушинтип кубанып турам. Мына азыр фондо не турат? Ушуну алганы келатат. Кече эле алып келген холодильнигибиз менен картинкабыз бүгүн сразу кетет. Мындан башка дагы бир 10 буюмум турат. Алар сатыла элек. Булар болсо аябай жолду экен, карасаңар, сразу сатылды. Муну $20 койдум эле. Азыр алып кеткени келатабыз дейт. Ошого силерге кыпчылуу видео тарта калайын деп тартып атканым. Азыр сатабыз буюрса. Ушундай экен, карасаңар, пазлды кандай бир айтып этесиңер силер. Ушу акылым жетпей турат, кайсынысы кайсы жака туруш керек. Ушул билем да, что бир картинка болот үчөө, анан бири-бирин толуктайт булар. Ошондо так азыр муну бияка, буну бияка. Ошондо бул толукталды. Жок, толукталып калды. Жемне, билбейм. Ушундай болобу? Так, бирөө. Мындай болсо. Жок. Ушу пазл. Жана видео тартып баштайм дедим го, ошо американский ютубка мен пазл ойноп атканым тартайын деп атам да. Кандай болор экен пазлды. Бир күн кечке деле топтоп отура бересиң го ошону. Мага ошогон жиндилер бар да тиктей отура берет. Ошону американский ютубка тартайын. По-моему, мен таптым. Ушу 3 пазлды топтой албайм, мына кантип пазл чогултам. Мына азыр уже алып чыгып жөнөм. Бул да картага которот экен. $20. Буюрса бизде ушуну менен $100 топтолуп калды. Жөнөдүм. Опа, түшүп кетпесе эле. Жөнөдүм. Кээде тартыш неудобно болуп калат. Балам камера алып берди эле. Ал камера, ой, кайра телефонумду алып алдым. Камераны ага тартып кыйын адам болуп, өзүмчө монтажник болуп анан келип, аны компьютерге улап, ага скачать этип, андан киргизип, кой. Мен телефонум эле жакшы деп кайра телефонумду алып алдым. Так. I'm outside big. Келиптер. Кана. Телефон. Кайсылан алышат, а? Hello. Thank you. Do you like show? Show, please. Yeah, thank you. Thank you for buying. Yeah, have a good one. Мына ошентип саттым, картага которду. Бизде уже 43 80 $103 болду. Буюрса азыр уже жөнөтөбүз. Кыргызстан тургуча жөнөтүп калам деген ниет менен тарткан мурунку видеону карасаңар, ниетиме жетип эме кылып калдым. Толуктап калдым $100. Буюрса тартып, анан кимге жөнөтүп атканыбызды эми жүзүн тартпай көрсөтөбүз. Мурундагы баягындай акчалай салып жүрдүм. Мага өзү жазгандарга видео менен көрүп, бирок азыр мага ушу инилерим жардамы өтө чоң болуп атат. Себеби биз чыныгы муктаж болгон адамды таап салып атабыз. Мен бир нерседен жүрөгүм кичине иренжип калды. Бирок мен берип аткан акчамы Аллах кабыл алат, конечно. Бир кыз ушу мени алдап салдырып алыптыр акчаны. Ал өзү адашып, менден алгандан кийин бир айдан кийин бир видео жүктөп алды да, жашоо шарты жакшынакай экен да. Анан ошондон деп токтоп калдым. Конечно, менин берген жардамым Аллахка өтө берет, бирок мен чыныгы муктаждарды издеймин да. Чыныгы муктаждар калып кетет, ал ага окшогондорго сала берсем. Мына ошондой.
менин. Хай. Мына ошондой, ошон үчүн менин алыстагы өлкөлөрүмө рахмат, ошолор чоң эмгек кылып атат. Мечиттин жардамы менен мечиттегилер жардам кылып атат. Ушундай чыныгы муктаждарды тапканга буюрса бул сборубуздагы жабылды. $100 азыр учат Кыргызстанга карай. Менин YouTube каналымдагы подписчиктерим үчүн атайын түшүндүрмө кылып кетейин дедим. Инстаграмдан келген подписчиктерим, конечно, мени сразу билишет эмне жумуш менен алек болгонум. Мен Камила. Мен 48 жаштамын. Американын Гавайи штатында жашайбыз. Гавайиде круглый год кыш болбойт, только ушундай погода. Кышында дагы 26-28 ушундай. Мен көчөдөн буюмдарды таап, ошолорду алып келип жууп тазалап, кээ-биркилер мусордон бирдеме алып атканымды көрүп, мусор деле эмес, ал жолдун чекесине бирдеме алып атканымды көрүп, ой кыргыздар, кыргызмын деп айтпа деген ушундай сөздөр болгон. Ошон үчүн ютубумдагы подписчиктерим да чочуп кетпесин деп түшүндүрмө кылып атам. Мен ошондой буюмдарды алып келип, жууп тазалап, сатууга коюп, маркетплейсте сатам, Фейсбукта сатып, анан ар $100 болгон сайын 10 күндө болуп калат, кээде бир жумада, кээде бир жумада 2 жолу $100 кылып берем. Мына ошолор $100 толукталганда Кыргызстанда муктаж үй бүлөлөрдү тандап туруп, ошолордун бирөөсүнө продуктасын алып берем. Көбүнчө ошо атасы жок калган ошо жетим балдарыбызга, аялдарыбызга караймын. Мына ошондой, ошол $100 дагы бул жумада толукталды. Мени толугураак билем десеңер, анда Инстаграмыма өтүп, мени көрүп алышыңар мүмкүн. Себеби ар биринде эле айта берсем, тантыкка окшоп, өзүмдүн подписчиктерим чадат жүрбөйүн. Мына ошондой, көбүнчө суроолорду бересиңер да, анан мен ага көптөн жазып отура албайм. Ишенсеңер, мен только лайк басканга гана үлгүрүп атам. Ошентип $100 толукталды. Буюрса, кимди сүйүнтүп атканымы дагы тартып жүктөймүн.